Болгон окуя. Кайнэжем качан келип сабап жиберет деп корком. Саламатсыздарбы? Мен сиздерге башымдан өткөн окуялар менен бөлүшөйүн деп чечтим. Жогорку окуу жайды бүтүп, иштеп жүргөн кезимде аз убакыт кыз жигит болуп сүйлөшүп турмуш курдук. Күйөөм менен сүйлөшүп жүргөн убакта үй бүлөсү кандай экенин билген эмесмин. Ошол үйгө барганы көңүлүм толуп, сүйүнгөн учур болгон жок. Жада калса менин ата-энеме жиберишпейт. Сен деген келинсиң деп баарынан төмөн көрүшөт. Жолдошумдун эжелери мени жектеп, кылганымдын артынан кынтыктап, мээми чай кайнатып баштады. Кайда барбайын менин артымдан сая түшүп, жеке жашообузга ашкере эле кийлигишип алышкан. Же күйөөм эркектей болуп, чечкиндүү сөзүн айтпайт. Калыстык сөзүн айтып койсо да балким токтоп калышар белем. Балалуу болдук. Баламды бир тууганынын баласындай көрүшпөйт. Кичинекей наристеге зарын чача карашып, жылан уусун чачкандай сөздөрүн сүйлөгөндө жүрөгүм сыздап кетет. Башым айланып, жашоого болгон кызыгуум өчүп калды. Алардын негативдүү сөздөрү бүт дүйнөмдү ээлеп. Баягы жайдармүнөз кичипейил кыз кейпимден кетип баратам. Азыр олтурсам кайнэжем качан кирип келип сабап жиберет деген коркуу сезим менен жашап жатам. Алар мени адам катары көрбөй, кемсинткенде бул жашоо менен кош айтышкым келет. Буга чейин ажырашам деген ойлор менен жашап келдим. Бирок баламды атасыз калтыргым келбейт. Мындай үй бүлөгө туш болгоныма өкүнөм. Кыздар, башында уялбай жигитиңерди ата-энеси, туугандары менен таанышып, алар жөнүндө билип анан турмушка чыккыла. Булак Назар Ньюс KG. Спорттук оюндар кайрадан кайтып келди. UFC Box Football. Эгерде сиз көп акча иштеп тапкыңыз келсе, анда Melbet аркылуу табыңыз. Эң мыкты коэффициенттер сизди күтүүдө. KG Time промокод аркылуу 10 000 сомдон нак чыгарып алыңыз. Ссылка комментарий.